Түз эфир. Урушпагыла эми урушпагыла. Эмне кечкен мен кичине мында аудитория эметип алсын да бул запись эмес да. Кээ бирлер олтуруп эмне унчукпайсың, эмне эметпейсиң деп туруп урушуп баштайт. Эми ал деген записьте ошондой. А бул түз эфир. Түз эфирде мындай аудиторияны көбөйтүп алалы деген сөз да. Урматтуу Facebook колдонуучулар. Кандайсыңар, урматтуу Facebook колдонуучулар? Мына азыр 2 киши эфирде да поделиться кылып койсоңуздар, эфирди көбөйтүп алалы. Азыр мен деген сот системасы боюнча, соттор боюнча кичине айтып кете турган сөздөрүм бар. Анткенде мен эртең менен абдан бир пост жаздым. Ошол жазган постумда ошо биздин жогорку соттун төраганын мен оюмча туура эмес кылгандыгы, анткени деген ошол соттор боюнча кичине айта кете турган сөздөр бар да. Азыр уже келди. Мына 9 киши эфирде, 6 киши эфирде экен. Эми поделиться кылып койсоңуздар, кичине аудиторияны көбөйтүп алалы да. Эми баштай берейин, урматтуу Facebook колдонуучулар. Бүгүн эртең менен мен Facebook аркылуу бир пост жаздым да. Анткени деген мен биздин жогорку соттун төраганын ошол жерде бир совещание өткөзүп атканын, сотторду эметип аткан мен оюмча бул кемсинткенге барабардай болду да. Мен ошондо кабыл алдым, чынына келсе. Анткени мындай да, соттордун статусу бар. Булар бизде Кыргызстанда соттордун статусу бар. Биз мыйзамды өлкөбүз. Мыйзамды өлкөбүздө биз деген Кыргызстанда толугу менен мыйзамдарды кабыл алабыз. Ошону кабыл алыш үчүн, ошон үчүн жогорку сот, жогорку кеңеш деген болот, депутаттар болот. Ошол депутаттар кабыл алат. Эми ошол мыйзам негизинде ар бир сот төрага болобу, төраганын эмеси болобу, ал жакта соттун өзүнүн ыйгарым укуктардыкы баарыныкы бирдей. Төрага болобу, кимиси болобу, соттун ыйгарым укуктары бирдей да. Анан кийин олтуруп туруп ошо жогорку соттун төрагасы алып туруп мондай телевидениянын астына эмесин алып туруп микрофондорду сен момчу иш карадың, бул туурабы же туура эмеспи деп туруп мындай кекеткендей болуп калды да. Ошол кекеткендегиси бул мындай да. Анан соттор кабыл алып туруп ошо бул мен муну эмедей кабыл алдым да, бул сотко мажбурлоо мындай. Ошондо соттун көз карандысыздыгы ошону менен жогоп атат. Мына ошо биз сотторду урушабыз, көз карандысыздык жок силерде, тигине мындай деп. Мен бийликтин өкүлдөрү мындайча айтканда өзүнүн иштери менен кылган аракеттери менен өзүлөр ушундай эмеге алып келип туруп, анан соттор ошон үчүн коркуп эмне кылаарын билбеген адамдар да. Эми бирок эми төраганды деле түшүнөм. Жогорку соттун төрагасын деле түшүнөм. Эми реалдуу келгенде кээ бир соттор аша чаап кетет. Кээ бир соттор мындайча айтканда андай саламдашмайынча ишти да чыгарбайт. Ишти дагы жасабайт да. Кээ бирлерчи мындай бирдемени далалат кылып олтура беришет да. Андай да соттор бар. Аны туура айтасың. Кээ бир соттор бар, эптеп эле чоюп күн өтсүн деген дагы эмелер бар. Ал жагынан да мен төрөган түшүнөм. Бирок кандай мен түшүнсөм дагы бул бир нерсени түшүнүш керек. Жашоодо жалгыз эле бир соттун чечими менен элдин тагдыры бар да. Элдин тагдырын кыйбашыбыз керек. Ошол көз карандысыздык болуш керек. Бирок эми сотторду алып туруп мындай биз мыйзамды өлкө болгондон кийин, мыйзам бар болгондон кийин мынчалыкка барбай эле койсо болмок төрага. Бирок барып калыптыр. Бирок аргасыздыктан барып калыптыр деген ойдо болуп атам да. Бирок биз мыйзамды өлкөдө жашайбыз. Мыйзам чыгарылган, ар бир соттун өзүнүн укуктары бар, өзүлөрүнүн статусу бар. Ошол статустун мындай анчалык
аброюн түшүрбөй эле койсо болмок. Ошо телефон эме микрофонду алдырып алып туруп анын микрофонго мен туура эмес кылдым дегенде айттыргандай бул өтө туура эмес. Бул жагынан мен сотторго болушуп кетейин. Бул жагынан сотторго болушуп кетейин. Бирок жанагыдай дагы бир айтып кете турган, кээ бир соттор өзүнүн өзү мындай профессионалдык качестволор деле жок. Кээ эптеп тааныш тунуштук менен келгендер. Азыр болсо мына мен Октябрь райондук сотко бартам да. Ошол жерде бизде акыркы күндөрү бизде деген негизи мы бүт өлкөлөрдө уголовный право, гражданский право деген бар да. Бирок биздин өлкөдө телефонный право деген өтө көп болуп кетти да. Ошо телефонный правода ким кандай указание берсе, соттор ошону аткарганга чуркап жүрөт да. Азыр мен Октябрь райондук сотуна бартам. Ошол Октябрь райондук сотто мыйзамдуу бериле турган, мыйзам негизинде бүт мыйзам чегинде бүт адилеттүүлүктү сурап, мыйзамдуулукту талап кылып эметтеп аткан немеге ошону биз азыр көрөбүз да. Себеби дегенде бир эле ишти алып алып баары эле бир эле ишти ушу бир судьяга эле берип атат. Бул өтө мындай күнөм саналып атат да. Андан тышкары ошо мыйзамдуулукту сактасак ошол кандай болот? Ошо эми мен ал соттун азыр аты жөнүн атабай эле коеюн, бирок биздин талаптарыбыз мыйзамдуу, бүт мыйзамга ылайык келет. Анан ошол мыйзамга ылайык келген нерсени бүгүн ошол соттун эмесин көрөйүн деп атам да. Бүгүн мыйзамсыз бир эме чыгарып салса, анда мен ал сот менен кайра кайталап келдим. Мыйзам түрүндө мен бул сот менен аягына чейин соттошом. Бул аягына соттошом. Негизи Октябрь район соту жөнүндө жаман айткым келбейт. Бирок акыркы күндөрү көп нерселер туура эмес жакка барып атат да. Эми ошол жактан деген течерде бир өтө акчалуу, анан бийликке жакыныраак адам ошол ишти карап атат. Эме ошол ишке кийлишип атат. Ошондуктан бүт жерден бизге мындайча айтканда тоскоолдуктардын баарын жаратып атат да. Эми тоскоолдук жаратпаш үчүн биз талап кылып атабыз. Мыйзам ретинде карап берилет. Ошон үчүн кээ бир соттор кайрылып кетет элем. Урматтуу соттор, силер бүгүнкү күнү мына биздин президентибиз дагы айтып атат. Бүгүнкү жашоонун талаптары да ошондой болуп атат. Баары мыйзамдуулукка көңүл буруп атат да. Мына кечээ Садыр Нуркожоевич да абдан жакшы айтып кетти. Министрликке айтып атат, ай силер мыйзамдуулукту карагыла деп айтып атат да. Мыйзамдуулуктун караган акыркы туу чокусу бул сот. Бул сот. Сот акыркысы бул чечим, бул соттун эмеде. Эми ошол чечимди кандай аткарат? Бул соттордун өзлөрүнүн мындайча айтканда соттордун өзлөрүнүн мындай совестинде болот да. Кандай аткарат? Же булар мыйзамдуу болуп туруп аткарат. Же телефондон бирөө звонок берсе, же тыйын берип койсо ошону аткарабы, ошону азыр ошондой талаптарды коюп атам да мен. Ошон үчүн азыр дагы кайталап кетейин, сотторго кайрылып кете турган нерсе, урматтуу соттор, силер ушу мыйзамдуулукту сактайбыз деп келгенсиңер. Мыйзамдуу чечимдер чыгарам деп келгенсиңер. Эчтекеден коркпойсуз, соттор көз карандысыз деп келгенсиңер. Эми бүгүнкү күнү силер ошол айтып аткан сөздөрүңөргө жетпестен силер анда судья болбой эле койгула. Судья болуп мантияны кийбей эле койгула. Анткени силердин ар бир чечимиңер бул деген артында адамдын тагдыры турат. Адамдын тагдырлары турат. Ошон үчүн адамдын тагдырлары тургандан кийин бул
соттор силер бул дүйнөдө жакшы жерге өтөбүз деп кетсеңер дагы, о дүйнөгө барганда силерден сурак 100 эсе көбүрөөк болот да. Ошон үчүн ошол жагын силер да карашыңар керек. Эми мен дагы бир жолу айтып кетейин, жогорку соттун төрагасы ушундай катуу эмеге барган себеби балкимдир ошону менен күрөшүү деген ой, бирок мындай аларды эмеге кемситкендей болуп калды. Ошон үчүн урматтуу жогорку соттун төрагасы, биринчиден сиз өзүңүз төрага болгон соң эртеңки күнү ушу соттордун көз карандысыздыгын абдан сакташыңыз керек да. Көз карандысыздыгын сактасаңар, бул далилденет. Көз карандысыз сактоо бул эмне менен далилденет? Бул акыйкаттуу чечим менен далилденет. Бул адамдык сапаты менен билинет да. Ошондуктан урматтуу жогорку соттун төрагасы, сиз ушу өзүңөрдүн сотторуңардан ушу талапты, мыйзамдуулукту талап кылсаңар, анан телефондон укпагыла, телефондон силерге команда берет, укпагыла, силер адилеттүүлүктү сактагыла деп туруп айтсаңар, ошонго мен макул болот элем. Анан сиз деген айтканыңыз, мына сен момча эле иш карап турсуң, эмне үчүн аз карадың деген, бул туура эмес. Анткени соттун чечими акыйкаттуу, кеч болсо да, бирок акыйкаттуу чечим болуш керек да. Ошон үчүн бул жагынан кайта ушуну карашыңар керек да. Мына азыр деле айтып атпайм, азыр мына Октябрь райондук сотко бартам. Ошо Октябрь райондук сотто бир гражданский ишке катышып атканбыз. Мен мыйзамдуу өкүлүмүн, граждандык иште мыйзамдуу өкүлүмүн. Ошо мыйзамдуу өкүлүм, мыйзам талаптарын биз коюп, баарын ошо мыйзамды талап кылып атсак, мындай бир туура эмес оюндар кетип атат да. Ошол иш менен биздин кээ бир замминистрлерибиз. Эми мен азыр атын атабай турайын, бирок соттун чечими чыккандан кийин мен буну толугу менен атап да чыгам. Ошон үчүн дагы бир айтып кетейин, аяк жупту дагы айтып кетейин, урматтуу соттор. Силер телефондун командасынан корксоңор, силер акчанын кулу болсоңор, анда сот болбой эле койгула. Анткени силер эртеңки күнү жоопту бересиңер. Жоопту бул дүйнөдө бербесиңер да, силер тияка кеткенде, ошо о дүйнөгө кеткенде, ошол дүйнөдөн абдан суракты чоң бересиңер. Ошондуктан урматтуу соттор, кичине бүгүнкү күнү кичине оңолсоңор жакшы болот. Эми оңолуп эле келатат, буюрса, жакшы немелер, жакшы иштер болуп атат. Бирок дагы бир кайталап кетейин, соттор оңолгула, бул болбойт. Телефон менен силер бирөө команда берип атса, эртеңки күнү бул өзүңөрдүн чечимиңерге жооп берип каларыңар бар. Бул дүйнө, бул жашоодо же о жашоодо ошондой жооп бере турган эмеңер бар. Болот, сурак болот силерде. Ошондуктан урматтуу соттор, силер дагы ошону кичине карагыла. Сизге урматтуу төрага, сиздин совещанияңызда кылган неңизде мен туура эмес деп ойлойм. Ошо сиз деген наоборот ошо адилеттүүлүктү талап кылсаңыз, мен сизге толугу менен колдойт элем сизди. Бирок сиз деген ошо сен аз карадың, сен көп карадың деген сөз бул туура эмес. Ошондуктан аман болгула, соттор, урматтуу соттор, оңолгула, баарыңарга аманчылык, Кыргызстаныбызда аманчылык болсун, тынччылык болсун, баарыңарга чоң ысык салам. Ассаламу алейкум, алга Кыргызстан.